Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле биз Пол аттуу каарманыбыз менен таанышабыз. Ал бир имараттын ичине кирип, өзүнө керектүү буюмдарды издөө менен алек болуп жаткан. Бир аздан соң ал жактан чыгат да башка жакты көздөй чуркап жөнөйт. Шаарда болсо негедир согуш болуп жаткан сыяктуу болуп эле. Ар кандай үндөр чыгып, анан да курал жарактын атылган үндөрү тынымсыз чыгып жаткан. Көп өтпөй Пол өзүнүн үйүнө жетип келдиби Айтор. Өзүнүн эки кичинекей ымыркай баласын катып койгон жеринен таап чыгат. Андан кийин ал эки баласын алып шаардан алыстап качып, шаардын чет жагына жеткен кезде биз шаардын түтүнгө орола баштагандыгын көрөбүз. Ошентип ошол күндөн тарта 15 жыл убакыт өтүп кетип, биз 15 жылдан кийин Полдун эки баласы чоңоюп, шаардан алыс жайгашкан фермалардын биринде жашап жүргөндөрүн билебиз. Пол кеч кирип күн батайын деп калганда токой жакты көздөй басып, бир баласы кечигип жаткандыктан анын атынан атап эле кыйкыра баштайт. Көрсө бул мезгилде түнкүсүн сыртта калса өтө коркунучтуу Айтор. Дээрлик күн батып кеткенде токойдун арасынан чуркап чыккан баласы көрүнөт. Анда Пол баласына мени сарсанаа кылып бүгүн кечигип кайда жүрөсүң деп айтат да. Экөө тездик менен чуркашып үйгө киришип, андан кийин Пол эки баласы менен бирге эшик терезелердин баардыгын беките баштайт. Баардыгын бекитип бүткөндөн кийин гана алар кечки тамактанууга отурушуп, көрсө бул мезгилде жер шарындагы адамдардын 99% кырылып жок болуп кеткен болуп, кайдан чыкканы белгисиз Айтор бир коркунучтуу жырткычтар пайда болуп, адамдардын баардыгын кыра башташыптыр. Азыркы күндө болсо ушинтип жан сактаганды билгендер гана аман калып жашап жүрүшкөн болот. Кызыгы жанагы жырткычтар күндүз кайдадыр эле жок болуп кетип, бирок түнкүсүн кайдан пайда болгону белгисиз эле. Ар кайсы жактан чыгышып адамдарга аңчылык кыла башташат экен. Тамактануу учурунда Пол өзүнүн эки баласы Джозеф менен Томаска экинчи минтип алыска кетип кайра кеч кайтып келе турган болсоңор, мен силерди эч жака жөнөтпөйм деп айтат. 15 жаштагы өспүрүмдөр болсо ар дайым эле бири-бири менен урушуп кете бергендиктен, ушул тамактануу учурунда да уруша кетишип, бирок Пол аларды ачуусу менен токтотот. Аңгыча болбой эле алардын ниити жерди тытмалап эле тынчы кете баштады. Ошондо Пол түнкү жортуулдар башталганын сезип, кандайдыр бир жырткыч эшикти каккылап эле сүзгүлөй баштаса, Пол каалга сынып кетпесин деп аны тиреп турду. Ошентип ошол түндү да таң атырышып, эртеси Пол каалганын сыртынан жырткычтын тытмалаган тырмак издерин көрөт. Дароо эле каалганы кайрадан бекемдеп жазоого киришти. Балдары да күнүмдүк жумуштарды жазуу менен алек болушуп, Пол болсо андан кийин көптөн бери оңдогонго аракет кылып жүргөн унаасын оңдоп чыгат. Анан да ал балдарына, бул жер шаарында биз жалгыз эмеспиз. Бизге окшоп аман калган дагы толтура адамдар бар. Качандыр бир кезде ошол адамдардын баардыгы биригип кайрадан чоң күчкө айланышат. Андан соң алар жырткычтарга катуу каршылык көрсөтүшүп, бизди да куткарып өздөрүнө кошуп алышат деген божомолун айтат. Андан кийин болсо Пол дароо эле балдарына жанагы оңдоп чыккан унаасын айдаганды үйрөтө баштайт. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Андан кийин Томас өтө алыс эмес жердеги Роустун фермасына барып келейинчи деп атасынан суранат. Көрсө өтө алыс эмес жерде алар тааныган дагы бир фермада адамдар жашашат экен. Бирок Пол Томаска бүгүн ал жака барбай эле кой деп айтып, андан көрө кеч киргенче унаанын жардамы менен отундарды жана мөмө жемиштерди чогулта калгыла деп айтат. Ошентип Джозеф менен Томас унааны айдап алып токой жака жөнөп, Томас Джозефке сен токойго өзүң эле барып келсең болот го. Качанкыга чейин сенин жаныңда мен коштоп жүрө берем. Унааны деле айдаганды үйрөнүп калдың деп экөө кайым айтыша кетишип, бир кезде Джозеф дагы макул болуп токойго өзү эле барууну чечет. Томас болсо Роустун фермасына жөнөмөкчү болуп, кечинде экөө кайра ушул жерден жолугуп үйгө бирге бармакчы болушат. Томас чуркап жүрүп отуруп Роустун фермасына жетип, баягы оңдоп жаткан үстөлдү оңдоп бүтүрүп берейин деп келгендигин айтат. Бирок Томас бул жака кандай гана шылтоо менен келбесин, анын бул жака келгенинин бир эле себеби бар болчу. Ал ошол үй бүлөнүн кызы Шарлоттаны сүйүп калганбы Айтор. Ар дайым эле ушул жака келип убакыт өткөрүп кетип турчу. Шарлотта дагы Томасты жакшы көрүп экөө бир топко чейин сүйлөшүп отурушуп, кеч кирейин деп калганда Томас шашылып эле Шарлотта менен коштошуп үйүнө жөнөйт. Джозеф болсо бул кезде чоң дарыянын жээгиндеги кемеден керектүү буюмдарды алып жүргөн. Ал дагы үйдү көздөй кайтып жанагы күтөм деген жерден Томасты күтсө, күн батып бараткан болсо дагы Томас такыр эле келбей жатты. Бул учурда болсо Томас болгон күчү менен чуркап токойдо келе жаткан болчу. Ал шашкалактап жатып бир аңдан туура эмес секирип алат да, тайгаланып ошол жака кулап түшүп эле эси ооп калат. Күтүп отуруп акыры үйгө жетип келген Джозеф болсо атасына айтып,
Томас Роустун фермасына кеткен, бирок эми-кечекте кайтып келбей жатат десе, Пол дароо эле баласына үйгө кирип үйдүн бардык тарабынан бекитип ал. Мен болсо токойдон Томасты издеп келейин. Эшикти такыр ачпай үйдү жакшы корго деп айтып кетет. Өзү болсо итин ээрчитип бычагын кармап ананда отту көтөрүп алып чуркап, дал ушул мезгилде эсине келген Томас болсо, ал дагы отту тандырганга аракет кылып өзүнүн кандайдыр бир үңкүр сыяктуу анга түшүп калгандыгын билет. Ошол учурда эле кайдан жайдан жырткычтар пайда болуп ага кол салганга аракет кыла башташты. Бактыга жараша Томастын кыйкырган үндөрүнөн улам ошол аймакта чуркап келе жаткан атасы Томасты байкап калат да ошол үңкүр сымал жерге кирип барат. Ал дароо эле баласына эми биз бул үңкүр сымал жердин ооздорун бекитишибиз керек деп айтып, таң атканча ушул жерде коргонбосок сыртка чыксак тез эле жем болуп калабыз деп айтат. Бул кезде Жозеф болсо үйдүн ар тарабынын бардыгын бекитип, бирок өзү бөлмөнүн так ортосундагы отургучка отуруп уктап калган болчу. Сыртты акмалоочу кичинекей терезеси чала бекилип калган болуп, түндө пайда болгон жырткыч тытмалап жатып ошол жерде ачып алат. Андан соң ошол кичинекей терезе аркылуу колун салып эле, колун болушунча чоюп отуруп акыры тырмактарын дагы узарта баштайт. Бирок Жозефке дээрлик жетейин деп калганы менен такыр эле жете албай коюп, жырткычтын мээси башкача иштей баштадыбы айтор. Ошол колу аркылуу үйдүн ичинен эшикти ачып алганга мүмкүн болот. Түз эле уктап жаткан Жозефти көздөй кирип жөнөгөндө, ошол жердеги тузакка түшүп үстүндөгү чоң капаска бекилип калат. Көрсө амалкөй Жозеф дал ушундай кылып пландап койгон болуп, кармап алган жырткычын таң калып эле карай баштайт. Пол менен Томас болсо сырттагы жырткычтардан коргонуу үчүн оозду таштар менен бекитип, аларды такыр киргизбей жаткан мезгилде эле ошол үңкүрдүн астынан эле жер кыймылдай баштайт. Сыягы бул жырткычтар жер алдынан чыгабы айтор, жерди казып эле чыгып келе жатышкандыктан Пол баласын сыртка качырып жиберет да өзү ошол жер алдындагы чуңкурчага газ баллондогу газды чыгара баштайт. Андан соң өрт коюп жиберип эле жырткычтарды жардырып жиберди. Эртең менен таңдын атып келе жатканын көргөн Жозеф болсо, унааны айдап алып эле токойду көздөй Томасты жана атасын издеп жөнөйт. Жолдон чыга калган иттин жардамы менен Жозеф бир кезде Томасты жана атасын таап келип, албетте жанагы жарылуудан кийин анын атасы катуу жарадар болуп эсин жоготкон. Анда балдар атасын унаа менен алып келип үйгө жаткырышып, мындай көрүнүшкө өзүн бир аз күнөөлүү сезип жаткан Томас түндө Жозеф бир жырткычты тузакка түшүрүп алгандыгын билет. Томас дароо эле капасты ачып аны карап көрөйүн десе, Жозеф ага болбой биз буга зыян келтирбей туралы, биз булардын кандай экендигин изилдешибиз керек деп баштайт. Бирок Томас ага болбой биз түндө атам экөөбүз бир топ жырткычтарды жардырып өлтүрдүк. Бул жырткычты дагы тезден өлтүрүп салышыбыз керек. Антпесе өзүбүзгө коркунуч жаратышы мүмкүн деп бычакты алып, ошол жерден экөө талашып тартышып жатып эле күтүлбөгөн жерден жанагы жырткычты капастан чыгарып жиберишет. Анда жырткыч дароо эле жарыктан качып керебеттин алдындагы караңгылыкка жашынып, ити болсо аны кубалап эле керебеттин алдына кошо кирип кетет. Жырткыч кайра чыга калганда балдар аны найза менен сайгылап жатып башын кесип өлтүрүп салышты. Эми алар бул жырткычтын этин жесе болот болду бекен деп аны сое башташып, Жозефке өзгөчө кызык болуп эле анын ички органдарын кылдаттык менен текшере баштайт. Ошондо Томас Жозефке сыягы атам эсине келбейт окшойт. Биз атамды Роустун фермасына алып баралы. Ал жакта дары-дармектер бар, биздин атабызга жардам берет десе, Жозеф Томаска аларда дары-дармек болгон күндө дагы биздин атабызга жардам бербейт. Анткени дары-дармектери өздөрүнө да жетпейт деп айтат. Бирок Томас болбой эле аны көндүрүп атасын салып алып Роустун фермасына жетип барышат. Бирок фермадан а дегенде эле Шарлоттанын ата-энеси чыга келишип, Жозеф айткандай эле биздеги дары-дармек өзүбүзгө да жетпейт, андыктан жардам бере албайбыз деп айтышат. Бирок Томас ар дайым келип аларга жардам көрсөтүп жүргөндүктөн Томасты Роустун фермасында калсаң болот деп айтып, бирок эниң менен атаң кайрадан кайтып кетиши керек деп айтышат. Анда ушундай болоорун билген Жозеф артка кайтмакчы болуп эле, бир тарабынан Томасты күнөөлөп, атамдын ушундай жагдайга түшүп калышына сен күнөөлүсүң. Эми болсо өзүң эч нерсе болбогондой ушул фермада кала бер деп жөнөп баштайт. Томастын дагы ачуусу келип кетип, ошол жерден экөө урушуп мушташа кетишип, Жозеф ого бетер таарынып калдыбы айтор унааны айдап алып токтобой эле кетип калды. Томас болсо Роустун фермасына кирип ошол жактан тамактанып, бирок эмне кылсам экен деп эле өтө ойлуу отуруп калат. Жозеф болсо үй жакка кайтып келатканда, кородогу койлор эмнегедир башкача болуп эле ары бери чуркап, бир нерседен үркөгөндөй болуп ары бери чуркап жүргөндөрүн көрөт. Анан да үйдүн жанында кандайдыр бир казылган жерлер пайда болуп калганын көрүп, кеч кирип бараткандыктан үйгө кирип эле эшик терезелердин бардыгын бекитет. Бирок өзү күтүүсүз жерден эле бир казылган жерге түшүп кетип, сыягы жанагы жырткычтардын акыл эси дагы өөрчүп жатканбы айтор. Амалкөйлүк кылып эле жер алды менен үйдүн ичине туннель казып чыгышкандай. Дал ушул мезгилде Томас үйдүн ар кайсы бөлмөлөрүнөн бир нерселерди издеп жүргөн. Аны Шарлотта байкап калат да эмне кылып жатасың деп сураса, Томас Шарлоттага мен дарыларды алып барып атамды айыктырышым керек. Атам өлүм алдында жатса мен кантип бул жакта жатып алмак элем деп айтса, Шарлотта дагы аны түшүнүп катылган жерден дарыны таап берет. Томас ага рахматын айтып үйдөн чыгып качып баратса, фермадагы кароолчулардын бири аны көрүп калып токтотот. Дароо эле аны кармап алып башка эркектерге алып барып,
Томасты ууру деп аташып аны бутка атып салмакчы болушат. Бирок атайын деп жаткан бирөөсү жер алдындагы чуңкурга кирип кетип, сыягы жанагы жырткычтар бул жолу жер алды менен казып келип эле ушундай чоң жортуулдарды уюштурганы жатышканбы айтор. Ошол жер алдындагы чуңкурдан жырткычтар чыгып эле кол сала башташат. Бөлмөдө отурган Шарлоттанын атасы дагы эмне болуп кетти деп эле сыртка чыгып жөнөп. Бирок ал жака дагы жетип келип калган жырткыч ага кол салгандыктан шам кулап кетип өрт чыгып баштайт. Ошентип Роустун фермасы бир заматта эле кыргынга учурап, көптөгөн жырткычтар каптап кетет. Байланып турган Томаска эми гана бир жырткыч келип жейин деп калганда, аны кимдир бирөө чоң мылтык менен башка атып өлтүрөт. Көрсө ал жерге Шарлотта келип калган болуп Томасты бошотуп, анан да ата энеси жырткычтарга жем болуп калгандыгын айтып ыйлайт. Ошондо кыргын болуп жаткан учурдан пайдаланган Томас Шарлоттаны ээрчитип алып эле өзүнүн үйүн көзөй токоярлап чуркап жөнөйт. Бул кезде Жозеф болсо жанагы үйдө пайда болгон чуңкурга көптөгөн буюмдарды таштап, ал жактан жырткычтар чыга албай калсын деп бекиткенге аракет кылып жаткан. Аңгыча болбой эле кандайдыр бир үндөр угулуп, Жозеф балканы кармап алып ошол жака жетип барса, эшиктин кичинекей терезеси ачылып, ал жактан адамдын колу кирип келет. Көрсө ал жерге Томас Шарлоттаны ээрчитип келип калган болуп, Жозефке болгон жайды түшүндүрүп атасына дагы дарыны бергенден кийин, дагы бир канча убакыттан кийин атасы эсине келет. Ал дагы болгон окуялардын баарын уккандан кийин, демек каршы туруп согушкандан башка аргабыз жок. Аларга катуу каршылык көрсөтөлү деп ар кандай пландарды түзүшүп, ар кандай тузактарды жана жардыруучу заттарды орното башташат. Жырткычтар болсо жанагы жер алдындагы чуңкурдан жана үйдүн ар тарабынан киргенге аракет кылышып, балдар болушунча коргонуп жатса бир кезде Пол дагы эсин жийип туруп келет. Ал чоң мылтыкты колго алып жырткычтарга катуу каршылык көрсөтүп, ошентсе да болбой эле үйдүн ичине жырткычтар толо баштагандыгын көрөт. Ошондо Пол балдарды эң четки бөлмөгө киргизип жиберет да, өзү сырттан бекитип күйүүчү майды да төгүп жиберип, огу да түгөнүп калгандыктан аны көздөй каптап келе жаткан жырткычтарды колуна таякты кармап алып эле күтүп калат. Качан жырткычтар ага жетип келген кезде, төгүлгөн күйүүчү май өрткө жетип жарылуу пайда болот. Жарылуудан кийин атайын темирге кирип бекинип калышкан балдар сыртка чыгышып, үйдүн бир топ жери кыйрап калгандыктан атасын издеп такыр таппай коюшат. Бирок жанагы жырткычтар кайра эле пайда боло баштагандыктан, башка айла жок болуп үчөө унаага отуруп эле качып жөнөй башташат. Ошентип алып урушуп отуруп, ал түндү да таң атырышып, эртеси Жозеф менен Томас атасынын өлүк денесин табышып, Шарлоттанын ата энесинин жана башка адамдардын дагы өлүк денелерин жерге жашырышат. Андан кийин алар болушунча алыс аймактарга кетүүнү пландашып, эгер башка жерлерде да тирүү калып жашап жаткан адамдар бар болгон болсо, ошолорду издеп табалы деп чоң сапарга аттанышат. Албетте алдыда аларды бир гана туңгуюк караңгылык жана коркунуч каптап турду. Баягы ити болсо дагы эле тирүү калган болуп, унаанын артынан калбай ээрчип жүгүрүп баратты. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.